Ассаламу алейкум баарыңыздарга, Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен эч кандай эти жок, жумурткасыз, аябай даамдуу кечки тамакка тамак жасап алабыз. Өтө бюджеттүү вариант. Үйдөгү колдогу гана азыктардан жасалат. Мен ушул усулду общежитияда, жатаканада жашап жүргөндө бир эжеден үйрөнгөм. Ошондон бери эт калбай калган учурда дайыма тез жасап турам. Казанга 150 мл май куюп алабыз. Мен бир аз азыраак май куйдум, себеби суунун ордуна бульон колдондум, шорпо. Эгер сиздерде бульон, шорпо жок болгон болсо, кадимки суу колдонсоңуздар дагы аябай даамдуу болот. Пиязды салып, май кызыганда алтын сары өңгө келгенче жакшылап кууруп алабыз. Пияз жакшылап алтын сары өңгө келгенде картошка менен сабизди салабыз. Мен ушундай чарча абалында турадым. Жакшылап кууруп алабыз. Андан кийин жайында жапкан салаттарыңыздар болсо, ошондон кошсок дагы да даамын ашырат. Же болбосо муздатылган, тоңдурулган овощи деп коет, жашылчалар болсо да кошсоңуз болот. Томат пастасын коштум 1 аш кашыкта. Даамына жараша туз. Бардыгын бир аз кууруп алган соң суусун куюп коебуз. Ал эми ал учурда камырды жасап алабыз. Суусу кайнагы чекти. Ал үчүн менде 150 грамм сууга жарым чай кашыкта туз кошуп, унду өзүңүздөрдүн көз өлчөмүңүздөргө жараша кошосуздар. Эң негизгиси орточо катуулуктагы камыр болуш керек. Камыр жууруп алып, целлофан пакетке салып, тындырганы коюп турабыз. Оттуз 40 мүнөтчө кайнатып алабыз, ичиндеги картошкалары бышканча. Кайнап чыккан соң тынып калган камырыбызды алабыз дагы. Эч кандай жайып отурбастан, колубуздун жардамында эле үзгүлөп шорпого салабыз. Эгер колуңузга жабышып жаткан болсо, колго бир аз унга матырып туруп, андан кийин жуусаңыздар да болот. Бул эң оңой усул, студенттик кезде үйрөнгөн тамагым. Сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Бардык камырды үзгүлөп салып алган соң, дагы 10 мүнөтчө кайнатып алабыз. Камыр ошондо жакшылап бышып чыгат. Мына даамдуу тамак даяр. Эгер рецепт жаккан болсо, жакты деген лайк белгисин басып, биздин каналды жакындарыңызга сунуштап коюңуз. Көргөнүңүз үчүн рахмат. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуз.